20 мүнөттөн 2 тайм. Көкбөрү оюну 2 күнгө созулуп, турнирдин алгачкы күнү командалар атаандашын жеңиш үчүн болгон аракетин жумшады. Спорттук мелдеш Миңжигач айылында жаңы салынган Апык Балбан атындагы ат майданда болду. Аймакта мындай турнир алгачкы жолу өтүп жаткандыктан Көкбөрү сүйүүчүлөрү райондун ар кайсы аймагынан агылып келди. Алар өз командаларын сүрөп, оюндун кызыгына батты. Мақсатында ошону издеп уюштуруп, элге жакшы бир турнир өткөрүп, элдерге, балдарга, палбандарга, көкбөрүчүлөргө ушулар ушундан ары буюрса калган айылдарда, тайгазанда курулуп, оюндар болуп, мелдештер өткөрүп. Беттешке Борбор шаардан бир катар коноктор чакырылган. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясындагы Баткен облусунун калысы Карим Кадыркулов да бар. Ал командалык оюн райондо алгачкы жолу өтүп жаткандыгына карабай, жигиттердин аракетин баалады. Оюн жакшы, балдардын талабы жакшы. Самый главный биздин мына Кыргызстандын Юкту, Ош, Жалал-Абад областарында турпак чабат башчысы. Bizde именно Leylek rayonu, ben özüm Leylek rayonu Sürtü şarman bulam uşul жерден. Leylek rayonunda bizde canlı takım çavat, teke çavat, takım çavat. Oşonun negizinde bizdin Tayqazanга gana atlarımız жақсы үйрөнбөй улак тийгенде тияка алысыраак качып чыгып кетип атат. Себеби аттардын оозу үйрөнүп көнөлөк Тайqazanга. Бу акырындык менен буюрса үйрөнөт дагы көнөт. Самый главный балдар настрой аябай жакшы. Мен ишенем бул жерден дагы буюрса республика деңгээлиге чейин чыга турган жаш атуулар бар. Акыркы 2 жылдан бери Баткен облусунда Кыргыздын улуттук оюндарынын сап башында турган Көкбөрүнү өнүктүрүү аракеттери колго алынып келет. Натыйжада өлкөдө облустун намысын коргогон жаш күч командасы түптөлгөн. Алдыда мыкты улакчыларды даярдап чыгаруу максаты коюлган. Муну өнүктүрүү максатында азыр жетекчилер шайлап, жакында Баткен район чемпионат өткөрөбүз Орозодон кийин. Андан кийин Айдеркен шаарында бир чоң турнирибиз бар. 25-майда болуп калат. Максатыбыз ушул Баткен областында Көкбөрүнүн кенен жайылтып, өстүрүү. Баткен областынан сборный команда түзүп, Кыргызстанда республикалык деңгээлде турнирлерге алып барып, Баткен намысын коргоо. Ал эми турнирдин 2-нчи күнү 7 команда жеңиш үчүн беттешти. Өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, финалдык турга Миңжигач, Айбике жана Сүлүктүү Тайлан, Акбулак командалары өттү. 1-2 орун үчүн таймашкан беттеште Миңжигач командасы 6-0 эсебинде атаандашын жеңип чыкты. Белгилей кетсек, бул командада элге таанылган оюнчу Медет Апык уулу бар. Көптөп ишке менен калып келип, жеңишке жеттик. Биздин соперник команда да күчтүү экен, алар да күчтүү. Кудай бизге буйруган экен, биз жеңдик. Көкбөрүнүн өнүгүшүгө өтө пайдасы көп. Алга Көкбөрү, алга эл. Көкбөрү беттеши бир гана оюнчулар үчүн эмес, Көкбөрү сүйүүчүлөр үчүн да кубанычтуу саамалык болду. Мындай оюндар кыргыз жигиттерине шык дем берет деп белгилейт күйөрмандар. 11 команданын оюну көрдүк. Бул биз үчүн эң чоң сыймык, себеби бул бизге эң керек болчу. Ушу Көкбөрү сүйүүчүлөрдүн баарын күткөнү бир гана ушул болчу. Биз ойлойбуз, Кудай буйрса, мындан ары дагы бизде, жерибизде жакшы оюндар, чемпионаттар болот. Бизден Leylek районунан дагы Кудай буйрса, бүтүндөй кыргыз жергесинде таанымал болгон командалар чыгат деген үмүттөбүз. Өтө бир кызыктуу, жакшы. Турнирдин жыйынтыктоочу бөлүгү толкунданткан мүнөттөр менен коштолду. Көкбөрүнүн өнүгүүсүнө салым кошкон бир катар инсандар ардак грамота жана баалуу белектер менен сыйланды. Ошондой эле облустук Көкбөрү Федерациясы тарабынан 1-чи орунга 40 000 сом, 2-чи орунга 30 000 жана 3-чү орун үчүн 20 000, 4-чү орун 10 000 сом менен сыйланды. Аны менен бирге жеңүүчүлөрдүн кубогу жана медалдары тапшырылды. Миңгүл Көчөрова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.